президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Россиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен бир күндүк жумушчу сапары менен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кургак жер аскерлер топтомунун катышуусунда биргелешкен практикалык иш-аракеттер өтө турган Оренбург шаарына келди. Өткөрүлүп жаткан машыгуулардын негизги максаты азыркы мезгилдин шарттарында аскердик аракеттерди жүргүзүүгө үйрөтүү, союздаш мамлекеттердин аскердик башкаруу органдарынын ыкчам шайкештигин жогорулатуу. Бүгүн Кыргызстан жана Россиянын башчылары жолугушуу өткөрүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде аймактагы коопсуздукту камсыздоо маселелерин дагы талкуулашат. Ошондой эле Будапешт шаарына Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун Венгриянын тышкы иштер министри Петр Сиярто менен жолугушуусу болуп өттү. Анда Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековдун Венгрияда боло турган расмий сапарына карата көрүлгөн даярдыкты талкуулашкан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ишкерлерди кесиптик майрам менен куттуктады, деп билдирет өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Премьер-министр өзүнүн атынан кесиптик майрам менен ишкерлерди чын дилинен куттуктап, өлкөнүн өнүгүшүнө талыкпаган, жигердүү эмгеги менен кошкон баа жеткис салымдары үчүн ыраачылык билдирди. Бүгүнкү күндө 5000ге жакын ишкерлер бар, ал эми кичи жана орто бизнестин салыштырмалуу салмагы ички дүң продукциянын жалпы көлөмүнүн 30%дан ашуунун түзөт. Мындай көрсөткүч ишкерлер биздин өлкөбүздүн экономикасынын кыймылдаткыч күчү жана локомотиви экендигинен кабар берет, дейт премьер-министр. 2008 жылы акыйкатчыга 11,2 миң кайрылуу болгон. Бул тууралуу кабар агенттигинде маалымат жыйында акыйкатчы Токон Мамытов билдирди. Анын айтымында акыйкатчынын атына 3237 кат түрүндө кайрылуу болуп, алардын 2092си борбордук аппаратка, 1145 кайрылуусу аймактык өкүлчүлүктөрүнө келип түшкөн. Алардын ичинен 142си жамааттык кайрылуу болуп, ага 2050 киши кол койгон. Кайрылуулардын көпчүлүк бөлүгү Бишкек шаарынан келип түшкөн. Бул Бишкектен 1001 кайрылуу түшкөн. Чүй областынан 576, Ысык Көл областынан 415, Ош областынан 360, Жалал Абад областынан 213, Нарын областынан 191. Мындан тышкары абактарда атайын СИЗО түзөттү, тергөөс изоляторунда отургандар, ГСИндин башка мекемелеринде отурган эркинен ажыратуу жайларынан келгени жалпы саны 4% болгон. Эми бул 4% кичине даже Баткен менен жана Талас областтарынан түшкөн кайрылууларга караганда кичине көбүрөөк түшкөн. Мамытов белгилегенде 2008 жыл ичинде 11,2 миң адамдын кайрылуусу келип түшсө, алардын 62% сот жана укук коргоо органдарына арналган. Сөз аларды кармоо учурунда же жеке кол тийбестик укугунда бузууларды туурасына болуп жатат. Бул негизгиси, экинчи орунда социалдык, экономикалык суроолор, миграция жана мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктары. Ошондой эле абактан да көп кайрылуулар болгон, дейт акыйкатчы. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн резервдик фондунан Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Самат Курманкуловдун дарылануусуна деп 1,462,691 сом бөлдү. Эске сала кетсек, 7 август күнү мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда Самат Курманкулов башынан оор жаракат алып, баш сөөгү жабыркап, мээси чайкалган. Ага 2 ирет операция жасалып, андан соң Москвага дарыланууга жөнөтүлгөн. Акыркы маалыматтарга ылайык, Курманкуловдун саламаттыгы бир аз жакшырган. Ош шаарында 1 октябрда толугу менен жылытуу сезонуна даяр болот, деп билдиришти шаардык мэриянын басма сөз кызматынан. Маалыматка ылайык, күн мурун Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев тийиштүү жетекчилер менен биргеликте күзгү-кышкы мезгилге даярдыктарды көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди текшерди. Анын негизинде шаардагы бир катар мектеп, бала-бакча, ооруканаларды кыдырып, жылуулук системаларын, от казандардын абалы менен таанышты. Ошондой эле шаардык жылуулук электр борборунун жылуулук камсыздоо муниципалдык мекемесинин күзгү-кышкы мезгилге даярдыктарын көрдү. Асылбек Топчубаев тийиштүү жетекчилерге билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында мекемелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жылуулук, канализация, муздак суу системаларын жана чатырларын күзгү-кышкы мезгилге даярдоо боюнча иш-аракеттерди күчөтүү тапшырмаларын берди. Бүгүн Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек университетинде мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына арналган иш-чара болуп өттү. Иш-чарага Ош шаардык мэриянын, шаардык кеңештин билим берүү тармагынын өкүлдөрү жана студенттер катышты. Иш-чарада мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым кошкон активисттерге мэрия тарабынан ардак грамоталар менен белектер берилди. Аны менен бирге концерттик программа уюштурулуп, китеп көргөзмөсү өттү.
Бүгүн 20 сентябрь күнү Казакстанда өтүп жаткан эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Элеман Долдурбек уулу биринчи кармашында атаандашын жеңди. Элеман Долдурбек уулу кытайлык атаандашын кармаштын акыркы секундасында далысына басып мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетти. Эле кетсе, Казакстанда күрөш боюнча дүйнө чемпиондугу 16-22 күндөрү Нур-Султан шаарында болуп өтөт. 21-22 сентябрда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге жетип, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча 23 сентябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал абад, Ысык көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаашы, тоолуу райондордо каар жаашы ыктымал. Ош, Баткен, Нарын облустарында жаан-чачын күтүлбөйт. 24 сентябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир райондордо жаан жаап, тоолуу райондордо каар жаашы күтүлөт. 25 сентябрда Чүй, Талас, Ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу райондордо каар жаашы мүмкүн. Баткен облусунда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 23-25 сентябрь күнү айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши ыктымал.